Assalamu alaikum, кандайсыздар? Биз мурдагы сабакта могул дайсеп жасап атканбыз, Дайсепте биз UI-н бүткөнбүз, ассестерди коюп алганбыз. Азыр аны биз VS Code'дан ача турган болсок, Apache'нин ичинде, курс 15'тин ичинде дайсеп. Анын скриншотун алып койгонбуз. Силерге тапшырма ушул UI-ды жасап келиңиздер, анан бир скриншот алып туруп, бул жака коюп коюңуздар деп айткан элек. Менимче тапшырма аткардыңыздар деп ойлойм. Биз эми ушунун логикасын бүгүн жазалы. Ал кандай болчу? Мону басканда бул экөө алмашчу да мурдачы. То есть алмашыш керек. Анан окей, буну ран кылалы. Бизде ассистер даяр. Бул жакта иконкаларыбыз бар. Дайс 1ден Дайс 6га чейин. Аны PubSub символго келип берип алганбыз, могул access деп туруп. Андан кийин бул жакта home page'те access .icons dice 1 2 png деп колдонгонбуз. Эми бул экөөнүн бирин басканда ушул нерсе өзгөрүш керек да. Могул нерселерчи. Ал үчүн мен мындай кылсам болобу? Могул center'ды өзүнчө бир widget кылып чыгарылайын. Могул жака келип extract widget дейм дагы. Бул эмне болсун? Dice homepage body болсун, page body. Атын каяктан алдык? Могул homepage бодисине койгонбуз. Ошол жактан алдык. Могул homepage body бул өзгөрөт да. UI-чы. Өзгөргөн үчүн буну биз stateful колдонобуз, Экранда бир өзгөрүү, мындай алмашуу болсо, анда stateful widget колдонобуз. Могул жактан convert to stateful десек, бул өзү генерациялык болот монтип. Андан кийин келебиз дагы. Мого басканда бир кошсун, Бизде эки өзгөрүлмө болсун анда. Бирөөсү буну айтсын, экинчиси буну. Integer first, dice index барабар баштапкы абалы 1 болсун. Integer second. Index болсун да, бунун баштапкы абалы 2 болсун. UI-да көрүнгөндөй эле кылалы. Анан бул жака келип мен могул 1дин ордуна келем дагы доллар коюп туруп first dice index десем, могул 1 келип калды. Ал эми бул жака келип кара буну second dice index которсом, бул да келди. Эми карасаңыздар мен болгону могул жерде мисалы 6 кылсам, могул биринчи 6га которулуп калыш керек. Мына биринчи 6га которулуп калды. Ал эми буну мен 5ке кылсам, экинчини 5ке кылсам, бул да 5ке которулуп калды. Демек менин жасай турган нерсем жалгыз гана могул first dice index менен second dice indexти 1ден 6га чейинки сандын бирөөсүн тандап, ошону коюп коелу, өзгөртүп коелу. Аны кандай кылабыз? Дагы бир функция жазабыз. Функция void болсун. Void аты эмне болсун? Аты change dice болсун. Анан эми бул функциянын ичинде эмне кылабыз? Биринчи first indexке 1ден 6га чейинки каалаган санды беребиз. Экинчи эмне кылабыз? Ошол эле нерсени могул second dice indexке кылабыз. Second dice indexке буга дагы 1ден 6га чейинки каалаган санды беребиз. Анан эмне кылабыз? Андан кийин келип set state кылабыз. Экранды жаңылоо үчүн, UI-ды дейинчи, жаңылоо үчүн set state чакырабыз. Так, эми биринчисин биз баштасак анда. Flutter'де деги эле Dart'та бир санды 1ден 6га чейинки каалаган санды бирөөсүн тандап алыш үчүн random деген бир функция бар да. Мисалы аны колдонушту мен деле билбейм. Бул жака келебиз. Dart random number дейли. In range. Окей. Буга келсек, бизде мындай чыгат. Бул айтып атат, import math математика деген бир библиотеканы көчүрөсүң. Андан кийин random тартып аласың. Index, окей. Максимум анан минимум берип коет экенбиз. Давай муну көчүрөбүз биринчи. Random түзөбүз. Random барабар random. Биринчисин ката жазып коюппуз, турлайбыз аны. Андан кийин бизде random бар. Эми random next integer дейт экенбиз. Бул функция эмне кылат? Биринчисин карабыз азыр. Могул first index барабар, first dice index барабар, могул randomдон келген next int десек, next int. Бул жакта максимум бер дейт. Бул 0дөн баштайт экен, анан максимум берет экен. Биз максимум 7 десек, ошондо 6га чейин тандайт, 0 да кошулуп калгандыгы үчүн плюс 1 деп койсок. Көрүлө болду логика. Мисалы мындай болуп калды азыр. Next int бул
мындан карасаңыздар, next int 10 деп койсо, бул 0дөн 10го чейинки 0дөн чоң же барабар, анан 10дон кичине сандарды табат экен. Ичинен бирөөсүн алат экен да. Ал эми биз бул жака 7 деп койдук, значит 0 же болбосо 7ден кичине 6-ны тандаш мүмкүн. 0 болсо плюс 1ди кошкондо 1 болуп калат, ката бербейт. Себеби бизде 0 жок да могул жактачы. 0 деген жок. 1ден баштап 6га чейин. Могул жакта 6-ны тандап калыш мүмкүн да. 6 болсо, 6га 1ди кошуп калса, анда 7 болуп кетет. Ошол жакта буякта dice 7 деген таппай калат дагы. Ошол ката менен ошол ката болуп калышы мүмкүн. Значит, могул жерде биз 6 дейт экенбиз. 6 десек, могул жерде 0 болсо, эгер 0ду тандаган болсо, 0гө 1ди кошот, 6 болот, максимум 6 болот ошондо. То есть 1 болот. Анан эгер 6 дедик, бул жакта максимум 5 тандайт, 5ке 1ди кошсок, максимум 6 болот. Демек, бул ката болбойт. Кийинкисине келип, бул дагы эле ошол. Second dice index барабар random.next int. Бул жака дагы 6 плюс 1. Эми UI'ди жаңылаш керек дейт, анда set state. Буну мындай кылсак, анан эми бул функцияны жазып койдук да. Бирок эч нерсе чакырган жокпуз. Аны кандай кылабыз да? Давай могул жакка мурду басканда иштесин деп, биз мына row'ду же center'ды бир inkwell деген widget көрөбүз. Inkwell. Анан мунун onPreset деген же onTap деген бар, качан басканда деген бар. onTap change dice. Мону басканда change dice чакырат. Ал first index өзгөртөт, анан second index өзгөртөт. Өзгөрткөндөн кийин set state чакырып, могул build методун кайра иштетип коет. Биз мындай кылсак, анан буну бассак, мына өзгөрүп калды. Бирок мына жакпай калды магачы, мына могул жактарды басканда өзгөрбөсүн. Могул экөөнү басканда өзгөрсүн. Анда буну кайра аркага алабыз. Могул inkwell'дычы. Могул expanded'ди коебуз. Expanded'ди inkwell короюбуз. Inkwell on tapка, on double tap эмес, on tapка change dice беребиз. Ошол эле нерсени экинчиге дагы берип көрөлүчү, эмне болот экен? Inkwell. Окей, значит, могул expanded'дин үстүндө болуп калгандыгы үчүн бул ката болуп калды. Кайра дагы аркага алабыз. Могул assess image беребиз. Inkwell on preset'ке же on tapка change dice. Буга дагы эле так ошондой. Inkwell анан on tapка change dice. Эми иштесек, буга келдик. Окей. Суроолор барбы ушуга боюнча? 1, анан 2 болуп келет, басканда өзгөрөт. Суроолор барбы? Менимче суроо болсо, могул жерде суроолор болушу мүмкүн. Сурооңуздарды бериңиздер.